Саламатсыздарбы? Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин Жалал Абад колледжинин табигый техника бөлүмүнүн тигүү буюмдарын конструкциялоо сабагынын окутуучусу Мырзабаева Күмүшай Абдувалиевнага КМТШ 18 тайпасынын студенти Шамшидин кызы Альбинанын кайтарым байланыш үчүн даярдаган презентациясы. Берилген тапшырма боюнча сабактын темасы сырт кийимдерди конструкциялоо. Тапшырмалар: 1. Сырт кийимдердин түрлөрү. 2. Кынама ичиликтүү жилеттерди конструкциялоо. Сырт кийимдер деп кандайдыр бир кийимдин сыртынан кийилүүчү кийимдерди айтабыз. Сырт кийимдерге жилеттер, жакеттер, кардигандар, чапандар, күрмөлөр жана башкалар кирет. Сырт кийимдердин бөлүктөрү негизги жана кошумча болуп бөлүнөт. Негизги бөлүктөргө уча, өңүр, жең, жака жана башкалар кирет. Кошумчага ичиликтер, борттор, подборттор, көбөлөр, манжеттер кирет. Аялдардын сырт кийимине жилеттер, жакеттер, кардигандар, чапандар, пиджактар, жаз күз кийилүүчү пальтолор жана башкалар кирет. Ал эми эркектердин сырт кийимдерине пиджактар, жилеттер, костюмдар, смокингдер, фрактар жана башкалар кирет. Бизге берилген тапшырма кынама жилеткени конструкциялоо. Биз конструкциялай турган жилетке ичиликтүү 3 топчулуктуу мойын оюсу 3 бурчтук болуп ычылат. Уча 2 бөлүктөн турат, ортоңку сызыкка тигиз түшкөн туюк таноо салынган. Өңүр 4 бөлүктөн турат. Рельефтүү таноо жең ойгуна түшүрүлөт. Борттун эни 3 см. Өңүрдүн этеги тегерек болуп ычылат. Жилетке ичилик менен этегинен жана жең ойгунан бириктирилет. Жилеткени түзүү үчүн бизге өлчөмдөр керек. Өлчөмдөрүбүздү биз так эсептеп алышыбыз керек. Бизге үйгө тапшырма жилеткени эсептеп келүү берилген. Биз аны берилген кошумчалары жана формулалар аркылуу так эсептеп чыгардык. Андан кийин аны базалык точого ыраты менен түшүрөбүз. Жилеткенин конструкциясын түшүрүп алгандан кийин биз аны өзүбүздүн табитибизге жараша кылып модельдеп алсак болот. Ушул менен мага берилген тапшырма аягына келип жетти. Мен бул сабактан жилеткени эсептөөнү үйрөндүм. Саламатта калыңыз.